20 майдын маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бишкектеги Ататүрк паркынын аймагындагы бузулат делген үйлөрдүн ээлери эс алуу багынын күнчыгыш тарабынан чогулуп, мэриянын чечимине каршы акция уюштурду. Мэрия парктын аймагын калыбына келтирип, ал жердеги үйлөрдү 20 майдан тарта сүртүүрүүнү чечкен. Бирок ал тургундардын чогулушунан кийинкиге жылдырылды. Нааразы болгондордун бири үйүнө кызыл китепте мамлекеттик каттоодон өтүп алганын айтып, чогулушка өз укугун коргону чыкканын белгиледи. Дагы бир тургун мурда үй курууга жерди мэрия бөлүп бергенин белгилеп, азыркы бийлик жаңы чечим менен элдин башын айлантып жатат деп эсептейт. Нааразы болгондор менен Октябрь районунун акими Жаныбек Орозалиев жолукту. Ал курулуштарды сүрдүрүү иши башка күнгө жылдырылганын айтты. Аким парктагы үйлөрдүн бузулар-бузулбасын сот чечерин белгилеп, бул боюнча 90 арыз даярдалып, 19 сотко жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Мэриядагы кызыл китеби барлардын иши мыйзам чегинде сотто каралаарын билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги 18 майга караган түнү болгон башаламандыкта жалпы 41 киши ооруканага кайрылганын билдирди. 20 майга карата бейтапканаларда 11 киши дарыланып жатат. Шаардык тез жардам ооруканасында башынан жаракат алган жана жан башы сынган 2 бейтап жатат. Алардын абалы туруктуу. Ал эми улуттук госпиталдын жаак бет хирургия бөлүмүндө 1 жабырлануучу, эл аралык медициналык университеттин клиникасында 8 киши дарыланууда. Баары дарыгерлердин көзөмөлүндө, абалы салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. Министр Алымкадыр Бейшеналиев жабыркагандарды көргөнү барды. Анын айтымында президенттин тапшырмасы менен бейтаптардын дарылануусу акысыз болот. Ички иштер министрлиги Бишкектеги тополоңдон улам милициянын өздүк курамы жана 2500дөн ашуун элдик кошун коомдук тартипти көзөмөлдөп, чет өлкөлүктөрдүн коопсуздугун камсыз кылып жатканын билдирди. Министрлик сот түтүндө чет өлкөлүк жарандарга күч колдонууга чакырган жана жалган маалымат тараткандар аныкталса, жоопко тартылаарын эскертти. Ички иштер башкы башкармалыгы шаарда абал туруктуу экенин жана кадимки жашоо образына кайтууга болот деп милиция чет элдиктерге кайрылуу жасады. Кыргызстандын эл аралык университетинин ректору Асылбек Айдаралиев 1200 чет элдик студент өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди. Анын айтымында, мекенине кайткан студенттердин басымдуу бөлүгү 1-2 курстун студенттери. Ал КЭУда жалпысынан чет өлкөлүк 3000ге чукул студент билим аларын, алардын 90% Пакистандын жарандары экенин айтты. Биз аларга уруксаат бердик, калгандар азырынча бул жерде, жогорку курста окугандар Кыргызстанда калышты, деди ал. Анын айтымында, чет элдик студенттер азыр стресске кабылып окуй албай турушат. Жанагынчасы кирип келип сабап атышса коркуп калышыптыр. Каршылык көрсөтөбүз деген 2 студент азыр бизде ооруканада. Ушундай реакцияны биринчи көрүшүм. Эмнеден улам чыкты? Жакшы териштириш керек эми. Албетте, бул бизге катуу сокку болду. Быйыл кабыл алуу болобу билбейм. Эми Пакистанга делегат жиберип, ошол жерден ишендириш керек болот окшойт, деди ал. Айдаралиев кеткен студенттер кайра Кыргызстанга келип окууларын улантаарына үмүт артууда. Ал арада Кыргыз өкмөтү тополоңдо жабыркаган чет элдик студенттерге кенемте төлөп берүүнү караштырууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош облусунун Кара Суу жана Ноокат райондорунда мыйзамсыз иштеген аныкталган майнинг фермалардын 900дөн ашык жабдуу салынып, ишине бөгөт коюлганын билдирди. Аталган майнинг фермалардын ээлери виртуалдык активдер жөнүндө мыйзамды бузуп, каттоодон өтпөй, тиешелүү уруксаат кагазы жок, салык төлөбөй, мыйзамсыз криптовалюта өндүрүп келген айтылат. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдарды жана мамлекетке келтирилген чыгымды аныктоо иштери жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө 25 чукул майнинг ферма катталган. Ал эми өткөн жылы бюджетке майнинг жана оюн зоок ишмердүүлүгүнөн 190 миллион сомдон ашык салык түшкөн айтылган. Ички иштер министрлигинин орун басары Эркебек Ашырходжаев парламенттин социалдык саясат комитетинин жыйынында быйыл 4 айда 36 бала өз жанын кыйганын билдирди. Алардын 25 эркек балдар болсо, 11 кыз. Маалыматка ылайык, жашы жетелектердин суицидке баруусу өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 20%га көп. Ошондой эле Ашырходжаев январь-апрель айларында 17 өспүрүм сууга чөгүп кеткенин кошумчалады. Кыргызстанга буга чейин ташылып келген оң рулдуу унааларга ушул жылдын аягына чейин бир жолку мунапыс жарыялап, каттоо сунушу берилди. Тиешелүү мыйзам долбоорун эл өкүлдөрү Балбак Түлөбаев менен Марлен Маматалиев демилгелеп, коомдук талкууга койду. Долбоордо жарандар оң рулдуу унаалардын баасы төмөн, техникалык абалы жакшы болгондуктан сатып алып жатышканы айтылат. Бирок аларды каттоого тыюу салынгандыктан каттата албай жатышат. Унаа каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча өткөн жылдын 1-январына карата Кыргызстанда 873.592 жеңил унаа катталган. Анын 127.842си оң рулдуу. Үстүбүздөгү жылдын 1-апрелине карата өлкөдө 1.171.454 жеңил унаа катталса, анын 174.826сы оң рулдуу. 2015 жылдын мартында Кыргызстанга оң рулдуу унааларды алып кирүүгө тыюу салынган. Мындай чечимди ошол кездеги бийлик оң рулдуу унаалар озуп өтүүдө айдоочунун сол тарабы көрүнбөгөндүктөн унаа кырсыгына кабылып жатат деп негиздеген.